жоопкерчиликти ким тартат? Туура эмес чечим кабыл алган болсо ким алды? Кимдин буйругу менен алды? Биз Кыргызстанда ушул суроолорго жооп тапмайынча бул нерсе улана берет. Анан эң кызыгы ушундай да, жетекчилерге рахмат, ошолор чыгар. Мына бузулган өлкөдө ушундай болот да. Мыйзамдын адилеттүүлүгү жеңишке жетишти эмес. Баланчыга рахмат, түкүнчүгө рахмат, ошолор бар экен, чыгып кетти. Ал кандай деген түшүнүк болуп калат. Өтө оор маселе. Силер көңүл бурбайсыңар ошолар бир сөзгө. Сиз ошондо эл арасында айтылып аткан орноду дейт да, адилеттүүлүк орногон болсо ушул кезге чейин адилеттүүлүк болгон эмес, А болбосо ким жасады ошол адилетсиздикти? Бар да, конкреттүү бир киши бар да. Кандай дейсиңер? Же мен туура эмес айтып атам? Ана көрдүңөрбү журналисттер, силер да унчукпайсыңар. Мындай өлкө эч качан өспөйт. Эгер бир тилин таап алсаң, жакшынакай маселе чечилип кетсе, тилин таппасаң жаман болуп кеткен өлкөдө эч качан 1 сантиметрге өсүү деген же 1 сантиметрге алга жылуу деген маселе болбойт. Болушу мүмкүн да эмес. Бизде Кыргызстанда конституция иштеш керек. Кыргызстанда мыйзам иштеш керек. Анан жетекчилердин кабагына карап, алардын көңүлү кандай болду экен, бүгүн кандай уктады экен деп элпеңдеп отурган болсоң, бул өлкөнүн барынан жогу деген маселеге барыш керек. Мына ушундай коом ушуну талап кылганды үйрөнүш керек, коом ушуга жетиш керек, мыйзам менен жашаганды үйрөнүш керек. Ошондо азыркы коомдо айтылып аткан Атамбаев учурдагы бийлик менен өз ара сүйлөшүп алды деген пикирге кошуласызбы? Эми кошулсаң, кошулбасаң өздөрүнүн сөздөрүнөн ушундай болуп атпайбы? Эгер алар болбогондо мен чыкпайт элем. Кыргыз мыйзамдары адилеттүүлүккө чыкты эмес, эгер алар болбосо мен чыкпайт элем. Демек алар болбосо, алардан башка киши болсо чыкпайт экен да. Демек бул мыйзамдын кажети жок экен да бизге. Анда бизге баш прокурордун эмне кереги бар? Бизге соттордун эмне кереги бар? Эмне кереги бар өзү негизи мамлекеттик кызматтардын? Эгер кишиден көз каранды болуп аткан болсо, кандай дейсиңер? Логика жокпу мен айтып аткан сөздөрүмдө? Сиз ошондо кенен түшүндүрүп бересизби? Мыйзамдын кайсы жеринде азыр одоно мыйзам бузулду? Ар бир кадамында бузулуп атат мыйзамдар. Мына азыр эми кайра маселени көтөрүп аттым эле. Мен Конституциянын 44-чү беренеси боюнча, эмне болду? Ыңгайсыз берене экен? Өтө ыңгайсыз берене экен. Алар конституциялык сотко кайрылды. Расмий түрдө түшүндүрмө бергиле деп. Түшүндүрмөнү конституциялык соттун береринде күмөнүм бар. Түшүндүрмөнү өздөрү жазып берет дагы, ошону конституциялык соттун чечими катарында чыгарат. Ал жерде ташка тамга баскандай жазылып турат. Кыргыз Республикасында карыя картаңдар, социалдык колоого муктаж болгондордун жөлөк пулдары эң төмөнкү керектелүүчү куржундан төмөн болбойт деп турат. Бул конституциянын талабы, Мадумаровдун талабы эмес. Мен ошону кайра көтөрүп атам маселени. Эмне болду? Кутулуш керек болуп атат. Кантип конституциялык сотко кайрылып коюшту. Ушуга мындай бир тыянак чыгарып бергиле дегендей кылып. Кандай тыянак чыгарышын алар өздөрү билет. Бизде эң төмөнкү керектелүүчү куржун бүгүн 7000-дин үстүндө. Пенсияларыбыз канча? Балдардын алып аткан жөлөк пулдары канча? Майыптардын алып аткан жөлөк пулдары канча? Мана баш аламандык деген ушул болот. Биз бирөөнүн көңүлү менен жашаганды токтотушубуз керек дагы, мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Ансыз өлкө болбойт эч качан. Бул биз жетелемебиз. Айтып атканым ушул, биз коом болбой атабыз дегеним ушул өзү. Айнан садаган кетейин, өмүрүңдү берсин, бата берип коелу, андай кылалы. Экинчи тарап отуруп алып айтат, неге жеп ичип туруп эле анан кийин кутулуп кете береби дейт. Үчүнчү тарап айтат, эмне болуп кетти экен, мунун келечеги кандай болот экен деп. Коом бүгүн болуп аткан окуяларга баа бере албай атабыз биз. Ана журналисттер силер деле ушул жерди алып саласыңар. Журналисттер силерге дарегиңерге айткан жерди дагы силер алып саласыңар. Анан ар бириң өзүңдүн алдыңды тазалап отуруп, эмнеге барасың айланайын Кыргыз? Кайда барасың Кыргыз? Мен дагы бир жолу айтам, баса белгилеп айтам. Мыйзам рухсат берген болсо, бир да киши чычкан дагы капаста отурбаш керек. Эгер мыйзам тебеленип, сен мага жакпай калдың, сенин көзүң жакпайт, сенин сөзүң жакпайт дей турган болсо, капаска салып, мына азыр көптөгөн азаматтардын баары адилетсиз жатат ошол жерде. Эртең чыгарып коет. Эртең чыгарса анан кайра кол чабасыңар. Жакшы болду, могулар азамат жакшы кишилер экен деп. Ошон үчүн арсыз, алсыз өлкөбүздө. Коомубуз дагы ошондой тилекке каршы. Атамбаевдин мамлекетке өттү делген үйүндө тосуп алышы бул мыйзамга. Кыргызстан бир кереметтердин дүйнөсү. Кыргызстанда баары боло берет.
Бүгін тепкілеп аткан кишини эртең өтө ыйык инсан кылып башыбызга көтөрүп алабыз. Бүгүн башыбызга көтөрүп жүргөн кишини эртең жерге салып алып тепкилей беребиз. Кыргызстан керемет өлкө.